Кыргызстандын экс-президенти Беларуста 10 жылдан бери жашап келет. Курманбек Бакиев ушул 10 жылдын ичинде Плавно резиденциясында болгондугу белгилүү. Жакында эле берген маегинде Бакиев жазында Дражды шаарында 5 жылдан бери куруп келе жаткан үйүнө көчүп баруу ниетин билдирди. Ал кандай үйгө көчүп барат, салынып жаткан үйү тууралуу маалыматка кызыгып көрдүк. 2018 жылы Бакиевдин үйү Белоруссиянын Дражды шаарындагы Банкирлер көчөсүндө курулуп жаткандыгы маалым болгон. Ошол учурда особняк курулуп бүтүп, ичинде бүтүрүү иштери жүрүп жаткан. Жергиликтүү тургундар үйдүн ээсин бул жерден бир эмес, бир нече жолу көргөндүгүн айтышты. Курманбек Бакиев маегинде жаңы үй жөнүндө төмөнгүдөй айтты. Биздин участок Минск-аренанын жанында. Ал жерге 5 жылдан бери үй салып жатабыз. Ушул жазды бүтүрүп көчүп барабыз деп ишенем. Дражды шаарына көчүп барсак, биз кызматтардын баардыгын, жер салыгын, суу үчүн, свет үчүн, коммуналдык кызматтар үчүн баардыгы үчүн төлөйбүз. Биз Белоруссия мамлекетинин мойнунда отурган жокпуз. Үйдө мен жана аялым иштейт. Ал эми азыр үйдүн көрүнүшү ушундай. Эске салсак, Бакиев өзүнүн үйүн Лебяжий кичи районунда Мястровская көчөсүндө чиновниктер менен спортчулардын жанына курган. Курманбек Салиевичтин үйү коңшу үйлөрдөн өзгөчөлөнүп турат. Участок темир кооз тосмо менен курчалган. Бирок тосмону бийик көтөргөн менен эч кандай пайдасы болгон жок. Бакиевдин 100 чарчы метринин артында Браславский турак жай комплекси бар. Ал көп кабаттуу үйдүн каалаган терезесинен экс-президенттин үйүн көрсө болот. Куруучулар үйдүн чоо жайын айтышпайт, ээсин өз ара ата деп атап, аларга маалымат каражаттары менен байланышууга тыюу салынгандыгын эскертет. Бирок ал жерде эмне болуп жатканын оңой эле көрүүгө болот. Үйдүн чатырында жумушчулардын бири түтүктү алып чыгып, морго орнотот, дагы бири үйдүн сыртын сырдап жатат. Бир аз ачык дарбазадан короо көрүнөт. Ал жерге плиткалар төшөлүп, бак-дарактар отургузулган. Коноктор үйүнүн дубалында Бакиевдин азап сүйүү үмүт, менин Кыргызстаным китебинин мукабасында түшүрүлгөн сүрөт, чуркап бараткан жылкылардын үйүрү, особняктан тышкары беседка, конок үй жана гараж бардыгы бирдей стилде болгон. Гараждын кире беришинде видео көзөмөлдөөчү камералар орнотулган. 7 мартта Лукашенконун буйругу менен Бакиев Минск деңизиндеги президенттик резиденциянын жанынан 45 гектар жер тилкесин белекке алган. Участок чарбачылык жүргүзүү үчүн бөлүнгөн. Ошондой эле Бакиевке турак жай имаратын куруу үчүн 25 сотук жер тилкеси берилген.